Каныйпа да алынбай кетчү кеги бардан бетер күчөнө берди. Урушуларып, сен акмак, мен акмакка барып, биринен быкыйын бири чукуп, айтылбай турган сөздөр айтылып, кой дегенге болбой улама ачуураак сөздөрдөн чукуп таап, биринен бири узатып жатышты. Сени да көрөмүн. Кара көзүң кашаганын бүгүн билбесең, эртең билесиң, деди Каныйпа. Ушундан кийин баятан эрги бурушуп турган ажам муздак суу сепкендей ишкене түштү. Унчу калбай будаланып, же ыйларын же урушаарын билбейт. Туш тарапка кайсалактап, алапайын таба албай тура калды да, жин тийгенсип далбалактап жүгүргөн бойдон үйдү көздөй кетти. Баятан эки келиндин урушу эмес, дүйнө өрттөнүп кетсе да иши жоктой, ийгин үстүнө чимирип, күлүстөн күндүк ай учканбы дегенин адатынча же кошок, же ыргылып айтып атканы билинбей, калтыраган, муңдуу коңгурун созуп отурган сонун, ойлогон ою менен кошо жүгүрүп аткансыган коргошун ийгин саамыктатып барып токтотту. Үшмөгүн салаасынан чыгарып, ийик мийиги менен өз отурган кара көлдөлөңүн үстүнө коюп, жер таяна өйдө болду. Анан басып барып, үйдүн бир капчытын жаап, илинип турган килемди эти качкан тарамыш колу менен калчылдатып барып, силкип койду эле, көлдөй болуп түшүп калды. Төрт бүктөп көтөрүп барып арабага салды. Анан кетчү келиндин чыгышын күтүп, аны токтоосуз алып жөнөөгө даяр турган топурак жолду ээги менен жаңсап, бар балам, ак жолуң ачылсын, деди Каныйпаны. Араба ордунан козголду. Үстүндө эки арык аял Каныйпа сонун менен коштошууга да аялбай жүрөп, мурдунан суу куйлук ыйлап, арабанын артына жөө басты. Ороодон чыга бергенде «Энеке!» деп эчкирип ыйлап, эки колу артында шалдайып, карап турган кайненесинин канатын жайып барып кучактады. Сонун чоң энем ташка айланып кеткендей мостоюп, көзүн карыктыра жолду карайт. Каныйпа жолуна түштү. Жолдун ары өз, бери өзүндөгүлөр короолорунан баш багып кетип бараткан Каныйпага жаман да, жакшы да айта алышкан жок. Арабанын дөңгөлөктөрү майланбаптыр, мээни таарып түшүдөй чыйкылдайт. Кар жайып арыктаган эки ат кулактарын иттикиндей шалбыратып, ыкшоо кетип баратышты. Араба көп узай элек болчу. Ажам утурлап келип калган экен, кум сарып өңдалат жок. Жоолугунда оңду байланбайт. Саамайлары кыл жугуштай тытышып, көзүнө түшүп жүрөт. Ал араба менен тушташа түшкөндө, укмуштай бир ачуу үн менен «Каныйпа!» деп кыйкырып, эки аттын ортосуна боюн урду. Араба тык токтоду. Эл чогула түштү. Ажам арабанын ок жыгачына өктөй аттарды суулуктап, «Каныйпа! Өлтүрүп кет!» деп өксөп жатты. Өзү эле бер жактан ыйлап келаткан Каныйпа ажамды тургузуп, анан баятан берки уруштары унут калып, экөө бир туугандай кучакташып алып, айласыз бир каңырык түтөткөн ыйга киришти. Экөө бирин бири тиктеп, кайрадан буркурап боздоп ыйлап калышат. Көпкө ошентишти. Аларга эч ким барган да жок. Көргөндөрдүн баары турган жерлеринде чолок жаш болуп ыйлап жатышты. Бир окумда аялдар койгула деп экөөнү эки жакка алып кетишти. Каныйпа жеңелери менен сарууга төркүндөрүнө кетти. Ажамды болсо Каныйпа ичкүйдүлүк менен айтты да деп сооротушту.
Каныйпа кетти. Байзак чоң атам менен сонун чоң энем жалгыз калышты. Мен эртели кеч отун суусуна каралашып жүрдүм. Булардыкына качан келбейин бир гана сүрөт турат. Сонун чоң энем каны качкан ширидей кара колу менен ийикти санына жанып үшмөгүн созгулап: Күлүстөн күндү карай учканбы, күлүстөн күмүш боосун тутканбы деп кошо кырын муңдуу кайталап отурат. Ийик болсо бир калыпта чимириле берет. Анан колу талыйт. Ийигин токтотуп жанына коет. Каттай салып отурган көлдөлөңдүн астынан төлгө таш салынган бөз баштыкты алып чыгып, өф деп ичи өрттөнүп бараткандай үшкүрөт да төлгө тартып кирет. Адегенде таштардан кол учу менен чымчып алып жүзүнө үч тийгизип өп коет. Ошондон баштап төлгөнүн 41 ташына күнү түшүп, алар менен жалооруп сүйлөшөт. Карап отуруп айран калам. Төлгөнүн 41 ташы сонун айткандай: кеткенди келтиртип, кемтикти толтуруп коебу, төлгөнүн касиетинен айбыгып, дедими катып тиктеп отурам. Садагасы кетейин жарыктык. Корккон менен жүрөк жарылбайт. Сүйүнгөн менен маңдай жарылбайт. Айтпайымдын чымындай жаны аман болуп, акыры ак жол ачылып, жаркырап жайнап, энеке деп бир күнү босок аттап кирип келе турган болсочу, дейт. Да андан аркысын ичинен кайрып, кишиге угузбай коет. Ушуну кайра-кайра айтып, кайра-кайра төлгө тартып көпкө отурат. Кээде айтпай келатат деп, бирөө сүйүнчүлөгөндөй: Ак сарбашылың азыр Кудай деп, өрөпкүп сүйүнүп, төлгөсүнүн башын эле тартып жыйып алат. Айтпайым тирүү эле, эмчегим зыркырап кетпедиби? Каралдым аман. Карган кишинин жүзү жылуу боло түшөт. Ошондон кийин төлгөсүн токтотуп коет. Төлгө жакшы түшкөндөгү сал. Бирок төлгө дайыма ойдогудай түшпөйт. Андайда катуураак бирдеме десе, таштардын көңүлүнө кетип экинчи жазылбай койчудай: айланайын жарыктык десе деп, шагысынып муңайып калат. Барсам сонун кара көлдөлөңдүн үстүндө сыңар тизелеп, адатындай ийигин чимирип отуруптур. Үйдүн ичи жылуу күйгүм экен. Сонун ийигин токтото калып шүркөп тиктеди. Кайсы баласың ботом? Мен эле чоң эне. Деп койду, үнүмөн таанып. Ийигин кайра ийирип кирди. Байзак чоң атам бүгүнчө поштону тартып тур деди эле. Тоого Шанияз өлүп калган турбайбы деп жумушумду айттым. Тартпалам, тартпай анан, деди сонун таптакыр кайдыгер. Сыртта жалгыз түп таш алманын башынан сагызган шаклыктады. Сонун жакшылыкка жоруду. Башыңды аймай, өзүңдө өпкө. Жакшылыкка баргызасыңбы жарыктык? Айтпайман кабарың барбы? Сагызган бир аз туруп учуп кетти. Эмчегим зыркырайт да, деди. Сонун өзү менен өзү сүйлөшүп. Буттарын алмаштырып отурду эле. Муундары сынып түшдөй качырады. Куй. Айран күйүп ич чунак. Менде тизе жок. Мен айран күйүп ичтим. Шапалак кайда чоң эне? Сонун укканда жок. Алдыга аткан Шаниязда өлүп жаны тынды, деди ал. Баласынан кат барбы? Жокку андан да. Жалгыз неме аман болгой эле. О балам, аман болгой эле. Кемпирердин шалп дедирешип шынды. Жоголушту. Же бүгүнкү какшаал чилептигилердин колунда жүрөбү? Байкуш качып коет. Какшаалы туткун немиз.
Ак чийден аркы санаторийдин үйлөрүн салышчу. Бирөө качыптыр. Артынан куугун келип дааратканага жашынып калган жеринен куугунчулардын ити тиштеп чыкты. Ак чийликтер түрү эмис көрөбүз деп бүт келишип, соңун чоңунемде бада тоскону келиптир ошондо. Бети башы кир. Күнгө карарып күйгөн, сары чач, жапжаш немекен. Коркконунан титиреп жаш балача солуктап ыйлайт. Иттин тиши тийиптир. Сол колунан билеги канап турат. Какшал, жаш неме турбайбы, деди сонун. Аябай таң калып. Анан аярлап басып, автоматтарын кезеп турган эки аскер жигитти көзүн илбей, туткундун маңдайына барды. Ай, алда колуң эмне, деди жаңсап көрсөтүп. Немис канаган колун бир, сонунду бир алмай телмей жалооруп карайт. Сонун ээги түшүп калчудай оозуна чашалдайып турду да, башынан жууругун алып четинен бир тартып айырып, анан дүлөй менен сүйлөшүп аткансып кыйкыр айтты. Ай, какшал, ке, таңып берейин. Айтканды дароо түшүнгөндөй колун сунду. Сонун чоңунем калтыраган колу менен уруп таңды. Туткун рахмат дегенчелик кылып куңк этти. О, өлүгүңө. Сонун колун тиштетип алгандай селт этип чочуп кетти. Аңгыча кампа ачылып, туткунду камап коюшту. Эртеси түшкө дейри кампада жаттал. Биз окууну таштап немис көрөбүз деп, кампаны тегеректеп жүрдүк. Шаш кечинде сонун чоңунем келиптир. Колунда көбөкөрү бар. Айран экен көрсө. Кайтарып турган аскерге сунду. Курсак ачпадыбы тиңиңин? Ме, бер. Жаш баланы мокой деп коркуткансып, аскер сөөмөйүн көтөрдү. Нельзя, старуха. Оба. Жаш немекен какшал, деди сон. Не положено. Понимаешь, старуха, не положено. Сонун түшүнүп койчудан бетер аскер сөзүн таптап айтты. Анан карган киши кыстап туруп алган соң башын чайкады. Вот дает. Аскер көкөрдү мойнуна кармап, оозун бурап ачып, адегенде жыттап, анан да амдап көрдү. Кампанын эшигин аштырып, немиске берди. Күтүп туруп бошогон көкөрдү алып, кемпир өртөкчө чайпала басып, үйүнө кетип калды. Түшченде машина келип туткунду район жакка алып кетишкен. Сонун ийигин токтотуп, кап ортосуна айраны бар чөйчөктү карады. Ичип алсаң болот, чунак жетим. Күн узун, жолдо курсагың ачат. Женан жок чайнап алганыңа. Иштим чоңоне. Көнүң. Шапалак кайда? Шапалак. Аш үйдөн кара. Сонун тарамыштары көрүнгөн арык манжалары менен үшмөгүн созгулап, ийигин чимирип кирди. Күлүстөн күндү карай учканбы, күлүстөн күмүш боосун тутканбы. Ажам күн түн дебей кырманда сапырыкта жүрчү. Эгин кыйын чыгып, оруп жыйнаганга гана кол жок. Кар жаш дебей конуп түнөп талаада. Айдын жарыгына салып эгин оруп, арабалап, чийнелеп боо ташып, ай батканча эгинде кыйрап. Боо жазданып, орокчулар да жыгылат. Уйку. Күн чыга электе кайрадан орок. Колхоздун кырманы чоң жолдун жээгинде. Бака-шака, тоодогу субай салт жылкыларды бүт алып кетишкен. Ар жерде чимирилип темин айдалып, куулаган теминчилердин үндөрү, моло таштар жер титирете дүңкүлдөйт. Созолонтуп шамал чакыра ышкырган сапырыкчылар бир четте сарыгыр болуп саман үйүлгөн. Шалтактап, такымы ылдый тер куюлуп, теминден чыккан жылкылар куйругулаш байланып сыртта шылкыйып турушат. Аңгыча эгин оодарылат. Теминдин жылкылары кайрадан чимирик. Үзүк оозугу жок иштеген жалгыз молотилка. Анын сынып калмайы көп. Буруксуп күз жыттанат. Кырман таңга маал гана бир тынчыйт. Ошондо да сапырыкчыларда тыным жок. Үлп эдип, адашкан жел аргы келе калса, уйкудан башын жулуп алып, бир-эки күрөк топон ыргытып калууга шашат.
Калган эл суй жыгылып чарчап, таң агарганда бүкүлүү боюнча саманга кулашат. Чырм этесиң, күндүн мурду чачырай келет. Кайрадан бакашака, уйку бетин эч көрбөгөн Сатыбалды болуш керек. Барк-барк этип, күнү түн орокто да, кырманда да ошонун үнү. Эл бул Сатыбалды менен жалдуу чабдарда жан деген жок деп таң калышат. Сатыбалды болсо шек алдырып койбойт. Бозо сүзгөн келиндерди эрт ойготуп, өзү кошо кармалашып, бозо сүздүрүп, тамак даярдатып. Эл текши ойгонгон кезде бардыгы даяр. Өзү болсо эл менен кошо туруп тамактанат. Анын ортосунда ар ким менен тамашалашып, бир нерселерди айтып күлдүрүп, анан эл текши жумуштарына кирген кезде талаага, орокчуларга чапкылап жөнөйт. Кечинде чабарман келиптир. Башкарма чакырып жатат. Конторума бардым. Сатыбалды байкем колхоздун 1-2 активида бир чоочун киши. Айдай, алтылар олтурушкан экен. 6 айдайды сабаган имиш. Ошону теңшерип жатышыптыр. Айдайдын чачы башы саксайган, көйнөгү чылбыр болуп айрылган. Сатыбалдыга атырылып кирди. Мына көйнөк, мына дамбал, мына бет, мына, мунуңарды эмне? Анги саласыңар я? Эмне төйлөтесиңер я? Я! Алты экөө бирге иштешчү. Анысы безелинет. Кудай уруп кетсин. Кырчылып калайын. Бу алып бербейт. Түймө түйүп олтуруп алат. Иштесең иште. Болбосо башкармага айтам десем, мом түйүт кылды деп. Ордунан тура калып, шымынын айрык көчүгүн, тытылган кулагын, колдорун көрсөттү. Карагылачы, долланып, өз көйнөгүн өзү тутту. Башкарма жини келип, экөөнү тең иттейтилдеп контордон кууп чыкты. Экөөңдү тең боомдун жолун айдайм. Фузоого жөнөтөм. Тынч оокатыңарды кылгыла. Акмактанып. Анан чоочун киши арызданды. Этке кой айдап бараткан немекен. 4 кой бөлүнүп калса, кызыл эт кылып, жүнүн тонуп алышыптыр. Шекшигени ошол тарапта эгин оруп жүргөн аялдар. Териштирип көрөлү деп башкарма ануду узатты. Сатыбалды экөөбүз жалгыз калдык. Байзак тум болуп жатып калды. Сени чакырткан себебим Байзактын ордуна поштоону тартып тура аласыңбы, деди Сатыбалды. Билбейм байке. Ойлоп отурсам, сенден ылайыктуусу жок көрүндү. Анын үстүнө Байзага ошкада сени тартып турса дептир. Билбейм, дедим мен. Бир иши жоопкерчилиги бар, деди Сатыбалды ойлонуп. Бирок сага ишенем. Өзүң көрүп атасың. Мукурап турабыз. Малда киши жок. Өнөктүк бир жактан, элде тумоо бар. Эптеп, абышка баш көтөргүчө, чымырканып иштеп бер айланайын. Теминди кой. Мен Сатыбалдын угуп, бир чет өзүм ишене бербей, билбейм байке деп, башка сөз айтпай дулдуюп отурдум. Анан ал фронттон ак чийге кара кагаз келе турган болсо, элде мурдамага көрсөтөсүң. Ал жөнүндө жан кишиге оозуңан чыгарбайсың деп бек тапшырды. Урматтуу угармандар, сиздер адабиятты уктуруубуздан кыргыз эл акыны Омор Султановдун Ак жол повестин уктуңуздар. Көркөм окуган Шайгүл Алсейитова.